Саламатсызбы, урматтуу армандар. Силер бүгүнкү күндө бир жакшы бир программаны угуп атасыңар. Бул саясатка саякат. Студиябызда белгилүү Кыргыз Республиканын эксперттери Бакыт Сейитбаев. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Сиз дагы саясат таануучу Самарбек Сыргабаев, социолог. Саламатсызбы? Мындай бир азыр 2 жуманын ичинде аябай коркунучтуу, аябай мындай деңгээлге көп таасир берген окуя болуп атат. Бул Украина боюнча. Ана геосаясат жагынан, геоэкономика жагынан аябай чакыруулар көп, коркунучтуу болуп атат да. 24 февралда Орусиянын аскерлери атайын операция жасап, анан Украинанын жерине кирип кетип, согуш болуп атат да. Бирок биз көрүп атабыз 5 күндүн ичинде алар койгон максатына жеткен жок. Анан геосаясий кырдаал өзгөрүп атат. Батыш мамлекеттер өзүнүн саясатын киргизип атат, санкциясын киргизип атат. Башка мамлекеттер жардам берип атат, курал киргизип атат, каражат берип атышат. Анан биз көрүп атабыз, негизги азыр дүйнөдө көп мамлекеттер мындай өзүнчө бир баалануу позициясынан турат, кандай биз реакция беребиз. Бирок көп адистер айтып атат, мына Украинада болгон окуялар сөзсүз мына глобалдык саясатка таасир этет. Анда сизден баштабайлыкпы, Бакыт Турарович? Мындай Украинада окуялар эмне бул белгиси? Бул окуялардын негизги себебин башат эмнеде дегенде, Украинадагы 14-жылдагы революциянын натыйжасында, жоксо куралдуу көтөрүлүш, төңкөрүш деп атасак болот. Революция айтсак болот. Революция деп атасак да болот. Ошондон кийинки окуялар менен улам Россия менен Украинанын ортосундагы мурункудай жылуу мамиле болбой, алыстоолор пайда боло баштады да. Өзгөчө жана Крым маселесин өзүңүздөр жакшы билесиздер, Крымды Россиянын карамагына өтүшү, анан ЛНР, ДНР деп эки автономия талап кылган жикчилер аралашкан саясат, жаңы республикалардын өзүнчө түзүлүшүнө болгон аракет жана аларга каршы Украинанын согуштук күч аракеттери, ушунун баары жүрүп отуруп азыркы кооптуу кырдаалга алып келип такады да. Кооптуу кырдаал барып биринчи маалыматтык согуш болду. Маалыматтык согуш барып туруп, акырында согуш ачылышына туш келип калды. Бул алдын ала эксперттердин деле байкаганына караганда, эки дүйнөлүк державанын тирешүүсүнүн дагы бирден бир себептеринин натыйжасы деп айтсак болот. Геосаясий кырдаалдын бир оор учуру да. Бул жерден Россияны да, Украинаны да күнөөлөгөнгө биз укугубуз жок. Анткени себеби Россия дагы өзүнүн геосаясий чөйрөдө өзүнүн ордун жоготкусу келген жок. Бул бир. Украина дагы өзүнүн көз карандысыздыгын сактагысы аракет кылып жатат. Сактагысы келет. Бирок ошол эле учурда ички саясатынан келген бир топ келишпестиктер Украинанын барып турушуга алып келди да. Анткени себеби башында көз карандысыз болгон мамлекет өзүнүн бир векторун тандап алыш керек да. Же батыш мамлекеттер менен же чыгыш багытта деген сыяктуу мамлекеттер менен өзүнүн бир салмагын, ордун ээлеп калыш керек да. Украина ушул жерде олку-солку болуп турду. Бир туруп Россияны кылчактап карап, бир туруп Европаны кылчактап карап дегендей. Аягында бул жерде ички саясий күрөштө тирешүүлөр болду да. Ошо тирешүүлөрдүн натыйжасы батышчыл саясатчылар менен орусчул саясатчылардын ортосунда тирешүү элди да жикке бөлүүгө алып келди. Анткени себеби биз жакшы билебиз, Украинада кийин кошулган Украинанын батыш территориялары, мисалы үчүн, экинчи дүйнөлүк согуштун башында батыш Украина. Украинанын негизи бул Украина деген аталыш эмнеден келип чыкты дегенде, бул Украина деген сөздөн келип чыккан экен, этимологиясы бул. Бул чек арада турган орустардын мурунку территорияларына тиешелүү мамлекеттин немеси да, азыркы субъектиси деп эсептесек болот. Мурун Киевская Русь пайда болгон башында илгери. Анда ошондон баштап Владимир учурунда ошондон баштап жүрүп отуруп бул Украинанын территориясы чын айтканда көп согуштар болуп келген. Кылымдардан бери билесиңер, тиги биздин ата-бабаларыбыздын эле бир бутактар болуп кыпчактардын барганы, гундардын барганы, Кытайлардын Украинанын территориясы аркылуу өткөн, кийин эле Осман империясы менен бир топ булар тирешип турган, андан кийин
поляктар менен литовский, польский таасирде калган Украина ошол баары жүрүп отуруп этникалык жактан дагы мындай аралашууга, мындай этникалык жактан дагы мындай өзгөчөлүктөргө да түрткү берди да. Мисалы батыш Украинанын жашаган элдер булар көбүнчө венгрлерге, молдоваларга, поляктарга жакын элдер да. Ошол элдердин дагы немеси таасири бар. Калыптануусуна. Ал эми чыгыш жак тарабында, мисалы үчүн Харьковдон бери көчтө Днепропетровск, Луганск, Донецк жакта орус улутундагы элдер көп жашайт. Мына азыркы мезгилде эмне үчүн алар өзүнчө бөлүнөбүз дегенде, ошол эки областта, азыркы ЛНР, ДНРде 3 миллиондон ашык эл жашайт. Анын ичинен орустар да көпчүлүк. Анын ичинен бир 750 миңи орустун паспортун ала алган. Ошого карап бир чети Россия биздин граждандардын кызыкчылыгын коргошубуз керек деп чыгат. Бул Россия өзүнүн батыш Европадагы таасирдүүлүгүн жоготпош үчүн геосаясий жактан өзүнүн территориясын, таасирдүүлүк территориясын, буфердик зонасын деп коюлду. Ошону алдырып коюш үчүн болгон аракети да. Ал эми Украинадагылар дагы булар өздөрүнүн өз алдынча өнүгүшүбүз керек деген талапты коюп келаткан. Рахмат сизге, Самарбек мырза. Сиздин пикириңиз кандай мына азыр Украинада болгон окуялардан? Геосаясаттык себептери барбы? Мындай тышкы күчтөрдүн таасири жокпу? Азыркы Украинада болуп жаткан окуяларды геосаясий себептерсиз кароо мүмкүн эмес. Ооба, азыр мына социалдык тармактарда деги эле интернет айдыңында азыр абдан талкуу жүрүп атат. Бакыт Турач айткандай, эки жаат болуп азыр ошол интернет колдонуучулар азыр бири-бири менен дагы айтышып, керек болчосо бири-бирин мазактап шылдыңдаганга чейин барып, айтор эки жаат болуп өз пикирлерин айтып атышат. Эгерде ушул мына азыр биздин көз алдыбызда болуп аткан окуянын ички себептерин, баягы ички түзүлүшүн карай турган болсок, анда бул жерде Бакыт Турач айткандай, Украина суверендүү мамлекет катары өзүнүн территориалдык бүтүндүгүн сактоого умтулушу, геосаясий стратегиялык багыты катары батыш дүйнөсүнө, евро биримдигине умтулушу, мунун баары түшүнүктүү. Анткени бул 30 жылдын ичинде Советтер Союзу жоюлгандан кийин, мурдагы советтик мамлекеттер өз алдынчалыкка жеткенден кийин алар өздөрүнүн улуттук кызыкчылыктарына ылайык саясат жүргүзө башташты. Ошондой эле тышкы саясатты дагы өздөрүнүн улуттук кызыкчылыктарына ылайык ишке аша баштады. Бирок ошол эле убакта сиз айткандай геосаясий себептерди, геосаясий фонду эске албай коюу мүмкүн эмес. Ошон үчүн биз бул болуп жаткан окуяларды мындай макро деңгээлде геосаясий алкакта да карашыбыз керек да. Эгер андай антип турган болсок, анда албетте бул жерде ошол НАТО блогу, аскерий блогу, Америка Кошмо Штаттары башында турган, булар өзүнүн кызыкчылыктарын ишке ашырып атканын азыр көрүп атабыз. Ушул Евразия континентинде өзүнүн үстөмдүгүн орнотуу, үстөмдүк бекемдөө десек да болот. Анткени 91-жылдан кийин негизи мындай формалдуу дагы, мындай бейрасмий түрдө дагы Америка Кошмо Штаттары өзүнүн гегемон деп негизи жарыялаган. Дүйнөдөгү гегемон деп. Бул ошо өзүнүн гегемондугун сактоо, андан тышкары жаңы пайда болуп келаткан дүйнөлүк күчтөрдү алсыратуу. Мисалы, дүйнөлүк уюлду, дүйнөнүн уюлдарын деп коем, бул Кытай, бул ошол эле Орусия. Орусиянын азыркыдай геосаясий амбицияларын алдыга коюп, азыркыдай саясатты жүргүзөт деп менимче күтүшкөн эмес. Мен жеке пикиримде. Ошондой эле Кытай Республикасынын дагы азыркыдай экономикалык, аскерий кубаттуулукка жетет деп деле анчейин деле прогноздошсо керек. Мынакей ушул жаңы америкалыктардын көз карашындагы бир уюлдуу жалгыз гегемон үстөмдүк кылган дүйнөнүн архитектурасын кайра түзүүгө аракет кылып аткан ушул жаңы ушу геосаясий уюлдарга каршы дагы багытталган деп айтсак болот да. Бул Бакыт Турач туура белгиледи, бул геосаясий күрөш жүрүп атат азыр. Атаандашуу күрөш азыр атаандашуу жүрүп атат. Эгерде биз ушу Украинада болуп жаткан окуяларды, могул аскерий операция, албетте бул азыр гуманитардык кризис болуп атат. Албетте адамдардын өлүмүн эч нерсе менен
актоого болбойт. Бирок эгерде биз мына макро деңгээлде көз чаптыра турган болсок, анда азыр согуш жүрүп атат геосаясий. Мына экономикалык согуш жүрүп атат, маалыматтык согуш өзгөчө абдан айыгышкан түрдө жүрүп атат десем болот. Эмне үчүн маалыматтык согуш бүгүнкү күндө биринчи орунда турат? Анан аскер күчү, башка экономика жагынан эмне үчүн ушундай болуп калды? Менин жеке көз карашымда мына ушул окуя буга чейинки орун алып келген маалыматтык согуштардан да өзгөчөлөндү да. Бул жерде ачык айкын глобалдык деңгээлде дүйнөлүк коом, глобалдык коом мындай бөлүндү десек болот да. Бөлүндү. Ачык айкын түрдө бөлүндү. Батыш жана батыш дүйнөсүнө кирбеген өлкөлөр болуп деп коелу. Себеби чыгыш өлкөлөрүндө азырынча мындай батыш жана жамааттык батыш деп атпайбызбы, коллективдүү батыш деп. Андай бул биздин планетанын чыгыш бөлүгүндө андай ачык айкын түзүлүш пайда боло элек. Ошондуктан биз жамааттык батыштын азыр маалыматтык талаада дагы азыр үстөмдүгүнө күбө болуп атабыз да. Укмуштуудай бардык чөйрөлөр боюнча маданияттан баштап спорт, мынакей Техника жагынан да. Техника мына конкреттүү эле күнүмдүк турмушубузда колдонуп келген социалдык тармактар, Facebook, Instagram жана башка бул инструменттердин, бул коммуникация инструменттеринин дээрлик көпчүлүк бөлүгү бул батыш өлкөлөрүнө таандык. Ошол өлкөлөрдө бул түзүлгөн компаниялар болуп эсептелинет. Демек булар реалдуу ушул мен жана жогоруда белгиленген геосаясий глобалдык күрөштө да бул реалдуу инструменттердин ролун аткарып атат. Биз көрүп атабыз азыр. Ошону да пайдаланып атышабы? Менин жеке баамымда, жеке байкоолорумда ушундай бир пикирге келип атам да. Мисалы карап көрөлү ошол эле социалдык тармактардагы жана жарыяланып аткан посттордун мүнөзүн карап көрөлү. Кандай мүнөздөгү, кандай мазмундагы посттор көбүрөөк үстөмдүк кылып атат да. Анан мен жеке пикирим, балким ошол Орусиянын жана аскердик операциясы, ал эми батыш тарап согуш деп айтып аткан ушул окуяны чагылдырып атканына жараша дагы менимче ушул соц тармактардагы көзөмөлгө жөнгө салып атабы деген дагы ойдомун да. Мисалы бир тараптуу пикирлердин үстөмдүгүн камсыз кылып, мисалы альтернативдүү пикирлерди балким билбейм өздөрүнүн алар бербей жасыраак берип технология фильтрлерин пайдаланып аларды басаңдатып атабы дегендей менде бир ой калып атат. Бирок бул менин жеке пикирим. Балким андай эмес. Анткени азыркы учурда биз эки тараптан тең. Мына конфликттин эки тарабынан тең, жүздөн тыш конфликтке катышкан эки тараптан тең. Ошондой эле жамааттык батыш тарабынан жарыяланып аткан маалыматтарда дагы фейктер орун алып атканын көрүп атабыз. Азыр фейктердин да согушу жүрүп атат деп айтсак болот да. Бул сиз айткандай, Самарбек мырза, бул аябай маалыматтык согуш өзгөчө согуш да. Анан кээ бир адистер айтып атат, сөзсүз бүгүнкү күндө мындай жаңы жаратылышта сөзсүз аскер күч кереги жок дейт. Негизги бул маалыматтык согуштан жеңсең бүттү дейт. Эмне үчүн ошондой болуп калды? Мындай карасаңыз, мынакей азыр бардыгыбыз тең тигил же бул социалдык тармакта аккаунттарыбыз бар. Биз онлайн режимде деп коеюн, тынымсыз режимде биз ошол жанагы глобалдык желе, интернет деп аткан ошол кошулганбыз. Биз 24 саат бою ошо интернетке кошулган коомго айланганбыз. Баягы жанакы Вачовскилердин матрица трилогиясын азыр 4-чү бөлүгүдө чыкпадыбы? Мына ошол фильмдин образында ошондогу эле элестетсек болот да. Биз бардыгыбыз ошол виртуалдык дүйнөдө орун алабыз, виртуалдык дүйнөдө да жашайбыз. Виртуалдык дүйнөдө бул маалыматтык дүйнө. Ошондуктан биз азыр дүйнөнүн кайсы булуң бурчунан болбосун, кандай кабар чыкса, азыр дароо бизге жетип келет. Маалымат абдан ыкчам тарайт. Анткени биз мындайча айтканда биз ошол желеге туташканбыз. Демек, мындай шарттарда биз маалыматтын булагы да ошол азыр чөнтөгүбүздө смартфон. Азыр баягы салттуу медиаларды пайдалангандарында саны азайгандан азайып баратат. Мисалы ошол эле телевизорду көргөндөр бул негизинен ар кайсы изилдөөлөргө таяна турган болсок, бул салттуу медиаларды негизинен бул пенсия курагандагылар көрөт. Мисалы жаштар
азыр дээрлик ошо телевизорду мисалы көрбөйт да, мындайча айтканда. Алар негизинен ушу социалдык тармактын колдонуучулары болуп эсептелет. Смартфонго кире берет го жаштар өзгөчө. Анан демек мына ушундай шарттарда, ушундай интернет түшүнүүнүн ушундай деңгээлине жеткен заманда баарыбыз тең 24 саат бою ушул желеге туташкан заманда албетте маалыматтык согуш бул биринчи орунга чыгат. Деги эле маалымат таратуу, ошол маалыматтар аркылуу реалдуулукту түзүү, конструкциялоо деп коебуз биз социологдор. Ошол маалыматтын ээси болгон тарап, ошол маалыматтын кожоюну, ошол маалыматтын булагына кожоюндук кылган тарап, субъект ал өзүнө ыңгайлуу, өзүнүн кызыкчылыктарына туура келген реалдуулукту конструкциялай алат. Ошол реалдуулукту түзө алат. Виртуалдык, Азыр мына муну талташ үчүн сөзсүз эле бир социалдык окумуштуу болуунун кажети жок. Азыр жөн эле карап көрсөңүз, мындай эле жарым саат мисалы батыш медиаларын карап көрүңүз. Жарым саат мисалы ошол эле орустардын медиаларын карап эле жөн эле бир окуяга карата көз караштарды салыштырып көрсөңүз, абсолюттук түрдө бири-бирине карама-каршы келген интерпретациялар. Анан TikTokко чыгып блогерлер өзүнүн пикирин айтып, алар дагы миллион кишилерди өзүнө тартат да. Булар инфлюенсерлер, булар коомдук таасир берүү агенттери. Булар чоң роль ойнойт. Ошол эле азыркы жүрүп жаткан процесстерде эле ошол эле Россиянын өзүнүн ичинде деле өзүнүн блогерлери кандай роль ойноп, коомдук пикирге кандай таасир берип атканын көрүп атабыз. Эми алыс барбай биздин өзүбүздүн коом жөнүндө да айта кетким келип атат да. Бизде дагы мынакей социалдык тармактарда, YouTube'да жана башка биз күнүмдүк практикабызда колдонуп аткан каражаттарда тарап аткан маалыматтар боюнча ар түрдүү комментарийлер, ар түрдүү ойлор айтылып атат. Айрым эксперттер айтып атат, чынында эле мен дагы кошулам, мына биз бул Украина окуясы бизди бөлүп жарып атат депчи. Бөлүп жарып, социолог катары ошого ишенесизби? Бөлүп жарып атат. Буга ишенем. Эмне себептен ушундай болуп атат деген маселеге өзүмдүн көз карашымды да айткым келет да. Мен бир аз кичине алысырактан баштагым келип атат. Азыр негизинен активдүү социалдык тармакты колдонуучулар кимдер? Бул жаштар. Азыркы жаштар, мисалы 25-30 жаш тегерегиндеги азыркы муун активдүү, коомдун активдүү бөлүгү, статистикалык өзөк деп койсок болот да. Мынакей булардын билим деңгээли кандай азыркы муундун? Мисалы 2006-2009 жылдары жана эл аралык билим деңгээлин өлчөө бир рейтинг бар эмеспи, PISA деген. Ошонун жыйынтыктарын билебиз. Ал жерде 67 бир мамлекет катышып биз канчанчы орунду алгандыгыбызды билебиз. PISAдан биз шок алганбыз. Биздин билим деңгээлибиз кандай экен? Биздин жаштардын дээрлик 80% ошол изилдөөгө катышкан. Алар ошондо 7-8 класста окуп аткандар болчу азыркы 25-30 жылда. Алар текстти түшүнүү, текстти анализдөө, текстти салыштыруу, ар түрдүү булактардан алып маалыматты салыштырып, ошол критикалык ой пикирин айта алуу, деги эле текстти окуп түшүнө билүү, аны анализдей билүү жөндөмү эң төмөн экендиги аныкталган. Мына азыр ошол мундун өкүлдөрү социалдык тармактарда жазып отурушат комментарийлердичи. Кандай комментарийлерди? Анткени аларда критикалык ой жүгүртүү жок. Ак же кара, бул биздики, бул душман деген эле категориялар менен ой жүгүртүшөт дагы. Ошонун негизинде бизде фейктердин, троллдордун ортосундагы азыркы мындай маалыматтык согуш деп коеюн, тырмакчанын алдында жүрүп атат. Сизге рахмат. Бактыбек мырза, мындай негизги биздин программабыз ушу бүтүп атат, бирок мындай да негизги бир суроо бар да. Бул Украинанын келечеги, тагдыры кандай болот? Сиз кандай ойлойсуз? Божомоңуз барбы мындай пикир катары? Бул жерде жана мен жогоруда да айтып кетпедимби? Бул жерден Украинанын дагы элин, Россиянын да элин күнөөлөгөнгө болбойт. Украинанын да, Россиянын да. Себеби дегенде ар бир мамлекеттин өзүнүн ички жана тышкы кызыкчылыктары бар депчи. Бул жерде ошол эки мамлекеттин ортосунда чок салып аткан тышкы күчтөр да болуп атат кептин баары теңчи. Бул батыш Европа, Америка ушулардын учурунда билесиңер, баягы кансыз согуш мезгилинде СССРга каршы ушунчалык күчтүү мына маалыматтык эме боюнча Радио Свобода, BBC, CBC, Голос Америки деп ушунчалык аракет кылган, бирок СССР ошончалык катуу эме кылып кармап, бизде идеология күчтүү болгон, коммунисттик идеология, аларда болсо либерализм. Эми ошо либерализмдин СССР кулагандан кийин, СССР ыдырагандан кийин дүйнөгө жайылтуу деген шылтоо менен
дүйнөгө ааламдашуу процесси деп туруп өздөрүнүн үстөмдүгүн бир полярдык немени орноткусу келген Америкачы. Ага Европа айлас, Батыш Европа айлас жок макул болуп ошого эришти. Себеби булар НАТОнун мүчөсү, да бир топ ошолордун бир кыйла уюмдардын мүчөсү. Андан сырткары дагы булардын өзү мына ички элдин арасында, элиндечи кризис күчөгөн. Батыш Европада кризис чегине жетип калган мезгил. Себеби мына Шпенглердин, Тойнбинин айткандары бар, закат Европы, батыштын күңүртөөсү депчи. Артагей Гассет деген жазган. Руханий кризис. Руханий кризис ушунун баары алып келип мамлекеттин өзүнүн ички проблемасын сыртка баягы мындай эмне десек, навязывание дегендечи, ушундай неме менен тышкы алаксытуу, сыртты көздөй өздөрүнүн баягы көңүлүн бурдуруу башка жака, анан ошолордун экономикасы менен өздөрүнүн кызыкчылык маселесин чечип алуу, сырткы мамлекеттин ресурстарын пайдалануу, андан сырткары дагы булар абдан коркуп атышат. Батыш эмес, чыгыш цивилизациясы өсүп келатканын көрүп атышат. Кытай өнүгүп келатат, Япония чагы өнүккөн, Корея өнүккөн, жана кичинекей жолборс мамлекеттер деп коебуз го, алар өнүгүп атат. Россия дагы Ельцинден кийин Путин келгенден бери бутуна тура баштады. Өзүнүн геосаясий күчүн көрсөтө баштады. Мурункудай өзүнүн дагы немесин кармап калгысы келди. Чечняга болгон аракети болсо роль ойногон жок. Бул жерде жакшынакай спецслужбалар иштеди кадимкидей. Андан кийин Грузияга аракет жасашты. Борбордук Азияга деле мына неме аркылуу, Аль-Каида аркылуу туурабы? Бизге деле башка күчтөрдү, бул исламский фундаментализм, аларга да пайдаланышты. Бул Украинанын негизги келечегичи, бул элдин өзүнүн ынтымагы менен өздөрүнүн баягы немеси керек да, көз чоңураак ачып карашы керек да, батыш ким, чыгыш ким дегендечи. Булар башында эле мына Богдан Хмельницкийдин мезгилинде 1954-жылы булар польский, литовский баягы көз немеген улуттук боштондук кыймыл жасап, канча жылдар бою согушуп келишкен батыш менен. Буларчы баары эле түбү бар элечи, бир атанын балдары да булар, славяндар. Славяндар бар, орустар, украиндар, белорустар. Булар Малороссия болчу, украиналыктар, туурабы? Анан булар баары эле орустар менен мамилени үзбөгөнү туура деп ойлойм менимче. Анан келечегин ошо менен алып кетпесе болот. Бул жерде тынчтык менен чечиш керек маселени. Болбосо эки державанын ортосунда бул тирешүү барып туруп, шылтоо менен бул 3-чү дүйнөлүк согушка айланып кетиши мүмкүн. Эң коркунуч бар ошол. Сизге рахмат. Самырбек мырза, Украинанын келечеги кандай болот? Сиз кандай ойлойсуз? Азыркы болуп жаткан окуяларга таянып айта турган болсок, бирок азырынча дагы билбейбиз биз кандай сценарий менен бүтөт барат, кийинки окуялар кантип бүтөт. Бул деги эле Орусия тарап, Украина тараптын бул тиреши, бул конфликтти кантип аяктайт? Мына кече болуп өткөн сүйлөшүүлөр деле азыр жыйынтык бере элек экен. Бул ошол конфликттин жыйынтыгына жараша болот деп ойлойм да, кандай болот Украинанын келечеги. Анткени бул деги эле бул Украинанын эле эмес, менин жеке пикиримде бул конфликттин натыйжасында дүйнө жаңы дүйнөгө биз күбө болобуз да. Жаңы глобалдык коопсуздук архитектурасына ээ болобуз. Жаңы дүйнө болобу? Жаңы дүйнө болот деп ойлойм да. Жаңы этика болобу? Маданият жаңы же? Бул жагынан айтыш кыйын, себеби азыр жамааттык батыштын кандай сокку уруп атканын көрүп туруп, маселен, мисалы ойго келесиң да, бул жамааттык батыш деген бул мурдан мен мындай бир жөн эле бир метафора сыяктуу кабыл алчумун да. Метафора бир миф катары эле кабыл алчумун. Ал эми азыркы аракеттеринен көрүп туруп, мисалы, жанакы батыштын центризми, батыштын үстөмдүгү бул реалдуу фактор экендигине мен ынандым да жеке. Ошо менен мындай программабыз бүттү. Силерге чоң рахмат. Аябай кызыктуу мындай талкуу болду. Урматтуу угармандар, Саясат кайсак программасы аяктады. Жакшы калыңыз.